сүйлөм менен мисалы азыр мындай кылсак экономикабыз мынчага көтөрүлөт деген Кечээ сыяктуу. Турамен сант берип элдин астынан эт эле болгон депутаттарды кандай ойлойсуз? Ошолор боюнча оюңуз кандай? Депутаттар мындай элестетип көрсөң 2015-жылы 6-сол депутат болуп келгенде жанагылар чыккан. Макалё, Сакалё, Сексалё деп айтып чыгышкан. 2020-жылда Эрулан Кокуловду көрдүк, жаңы депутат болуп келгенде. Бул мындай экен да, Жогорку Кеңеш бул Гарвард сыяктуу эле бул өтө чоң университет экен да. Ошол эле Макале Сакале деп адашып жүргөн Тазабек Икрамовду көрсөңөр, 2020-жылда көпчүлүк сөйлөй албаган мындай достойный депутат болду да. Ошол эле Эрулан Кокуловду биринчи келгенде бул мындай журналист эле болуп жүрө бербейби, мындай этика деген нерсени билбейт экен, деген мумкин аябай сындады эле. 5 жыл аралыкта мындай балпайган уже депутат болуп нормально сүйлөп баштады. Жанар Акаев 2013-жылдары жөнөкөй эле кичинекей журналист болуп жүрсө, азыр болсо Кыргызстандагы эң чоң саясатчылардын, орду бар саясатчылардын бирөөсү болуп калды да. Адашсын, самсы жасагандары деле келсин, дагы бир баягы эл айтып аткан депутаттар келе берсин, даже алар кагаз окубасын, эгерде алар чын дилинен аракет кылса эле, Жогорку Кеңеш өзү тарбиялайт. Болгону мен эмнени айтат элем? Билбей калуу уят эмес. Тескерисинче, мен билбей калганын мойнуна алып, өскөнгө аракет кылуу менимче маанилүү да. Жок, мен билет элем, мындай сүрдөп кеттим деп эле өзүңдү жашырып, мындай өзүң актап эле өтүп кетсең, анда 5 жыл дагы мындай көз ачып жумганча өтүп кетет. 5 жылдан кийин дагы азыр мал болсоң, 5 жылдан кийин да мал боюнча калып кетесиң. Тескерисинче, мындай билбедим мен деп туруп, өзүңдүн үстүңөн иштеп, өзүң аракет кылсаң, сөзсүз түрдө сенден деле балпайган бир жакшы депутат чыгат.